Кыргыз элинин агартуу тармагына эбегейсиз эмгегин арнаган Кусейин Карасаев калкыбыздын илим жолуна өзүнүн өчпөс изин калтырган илимпоз, тилчи, лексиколог, чечен, кыргыз сөзүнүн кылдат тиларманы жана илимдин артынан сая түшкөн өжөр инсан болгон. Кусейин Карасаевдин басып өткөн өмүр жолу ары өрүнөктүү, ары өнөрлүү, даңазалуу жол. Ал 1901 жылы Ысык Көл облусунун Төп районуна караштуу Токтоян айылында төрөлгөн. 7 жашка чейин чоң атасы Калыбек ажынын колунда өсөт. 1914-1916 жылдары Караколдогу орус мектепте окуйт. Карак, зирек бала Пушкиндин ырларын жаттайт. Орус илим булагынан суу ичет. 1916 жылы үркүндө эл менен бирге Кытайга качат. Жаш Кусейин жан сактоонун айынан кой багып, теке сороонун бийлеген Кытай чек арасындагы тилмечи сакчынын баласын окутуп жан баккан экен. Мына билимдин пайдасы. 1921 жылы өз элине, жерине кайтып келип, 1923 жылдары Токтоян айылына селиревком болуп иштейт. Эл оозуна алынып, коомго аралашат. Ал эми 1925 жылы Ташкентке барып, Кыргыз-казак таалим-тарбия институтуна кирип окуйт. Кусейин Ташкентте иштеген Жусуп Абдрахманов, Ишеналы Арабаевдер менен өтө жакын ынак болгон. Кыргыздын туңгуч гезити Эркин тоону чыгаруучулардын тобуна кирген. 1924-1925 жылдары Орто Азия мамлекеттик университетинде жумушчулар факультетинде сабак берген. 1926 жылы Ишеналы Арабаев экөө жаңылык китебин жазышат. Ал китептен кыргыздын 60% сабатсыздыгын жоюуга жардамчы болот. Юдахин экөө кыргызча, орусча сөздүктү түзүшкөн. 1931 жылы адабият жыйноо инструкциясын жазып, басмадан чыгарып, эл арасынан манасчы издеп, айтылуу Саякбай Каралаевди алып келип, үйүнө этнографиялык кече уюштуруп, Белек Солтоноев, Станов жана башкаларды чакырып, сындан өткөрөт. Алар бир ооздон Саякбайдын вариантын жазууну жактырышат. Ошентип, Саякбай Каралаевдин айтуусунда Манас эпосун жазып алууну уюштурган. Кусейин Карасаев 1998 жылы каза болуп, сөөгү өз жерине коюлган. Азыр Кусейин Карасаевдин эстелиги мемориалдык комплекси Ысык Көл жээгине орнотулган. Бул кишинин залкар эмгектери түбөлүк кыргыз элинде сакталып, мурас болуп кала берет. Артында жазып калтырган алтындан кымбат эмгектери калды.